сүйлөшүп аткандай болуп маектешип эртеден бери кичине азыр көп көрөт. Эми Беку карындашым Асанкулова. Ана келип бул жерде биз менен аралашып, жана уюмда кичинекей чакан уюм, чыгармачылык уюм болуп атат. Ошону менен аралашканына мына 2-3 жыл болуп атат. Мына силердин азыркы өзүңдү жетектеп жериңди, өзүңдү чыгармачылык кылып аткан аракетиңди куттуктап, мына бул китептерди сага берек кылып атам. Мына мисалы үчүн мына өзүмдүн Салбурун деген китебимди, Алакан деген китебимди мына бул жерде Ата журт аман бол деген ана бул баракчага да бир кыргыздын салты жөнүндө бир кеситке чыккан. Ошондо терип кичине өзүңүн үйүңө коесуңбу, же болбосо тиги мекеменин бир жерин бурчуп кайра бастырып туруп таратасың бала өзүң ишиң. Эми мен эмне дейт элем? Ушул эмилгенген, ушул ишиңен жазба, аракет кыла бер. Ошол келип аракетибизди эң сонун болсун. Кыймыл, аракет, мына бул сен кечирип кой эле, бул анча мынча кишинин колуна келбеген нерсени жазып атасың. Бул жөн эле мактаныч эмес. Мына мен таң калып атам. Мына жазуучулар жүрөт, мына бул жерде миңдеген жылда дебей канча журналисттер жүрөт. Кесибиң боюнча да журналист эмес экенсиң, ошонусуна карабай демилге деген. Мына мен бир кыргызда бир жакшы сөз бар. Айттырбай иштеген арстан, айтканды иштеген адам, айтканды иштебеген эшек деген. Siz arsta болуп атасыз. İşiniz ilgili, deniniz sak. Men surarım, kütüyorum. Deniniz sak bolsa mындай далайын жазасыз. Рахмат. İşiniz ilgili olsun. Mına orekini akırın alıp koyunuz. Şunu menen işiniz duran böyle. Рахмат. Men eң биринчи китеби Байкеники Салбурун деген китеп. Андан кийинки 2006-жылы чыккан Алакан деген китеп. Анан бул болсо 15-жылы чыгыптыр. Ата журт аман бол. Ата журт деген мынакей бул китептин аты эле айтып турат. Биз ушул Байкенин ата журтунда турабыз. Ысык-көл, касиеттүү Ысык-көлдө турабыз. Анан болгондо да тоңду да жээкте, сууну көлдүн жээгинде Кажысай деген эң сонун жерде турабыз. Кажысай көлдүн жээгинде турабыз. 2020-жылдын 10-июлунда биз бул жерде фестиваль өткөрдүк. Өтүп кеткен ата-бабаларга Куран окутуп, анын ичинде ушул апаттан каза болгон чыгармачыл улуу инсандарга Куран окутуп, андан тышкары дагы жаңы китептин бет ачары болуп, ошол китепте дагы менин чакан 3 бир ырсабы бар эле. Ошол ыр дагы чыкты. Менин кош майрам болуп атат. Фестивалда болуп, менин эң биринчи ырларым жарыкка чыгып атат. Анан мен эмне деп кетчимин, ушул макмал креатив чыгармачылык бирикмесин уюштуруп, аны жетектеп жүргөн Бактыгүл Курманалиевага ыраазычылык билдирип кетем. Жана ошондой эле коомдо жүргөн чыгармачыл улуу инсандар мынакей Байкеде адамдардын багы күчү менен, колдоосу менен, сиздердин батаңыздар менен биз өсөбүз. Мен ушу сиздин жаныңызга турганым эле бул жаратканга 1000 мертебе ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Сиздей чыган чыгармачылык адамдар көп боло берсин. Биз да колубузда келген жакшы иш-чараларды жасап, сиз айткандай келбегенине таарынбайбыз. Ушу болуп аткан нерселерибизди баамдаганыңызга сизге рахмат. Анан Арыстандай десе мен да өзүмдө ушунчалык эме болуп калдым. Арыстандай айбат берсин айтканыңызга. Анан бул Байкенин дагы кагазга жазыптыр. Муну да мен көркөндөп Facebook'тарга чыгарам. Өзүм гуманитарный экономический колледжде дагы бухгалтермен окуу жайда. Мен дагы окуучуларга, студенттерге сиздин китептериңизди таратып берип, биздин да библиотекабыз бар. Жайлата коомдун ичинде да биздин кичине чакан китепканам бар. Анан кийин буну өзүмө берип атасыз. Анан ушул китепканаларга өзүнчө кол жазмаңыз жазып берет го деген ойдомун. Байкенин ниети бар. Анан ал китепти тапшырганда дагы өзүнчө интервью болот. Мен сизге чыгармачылык ийгилик каалап бар болуңуз. Мен абдан бүгүн бактылуумун. Жаратканга ыраазымын, Аллага ыраазымын. Ушо касиеттүү көлдүн жээгинде турганыма ыраазымын. Мындай чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Бар бололу.
кыргыз элибиз ушул апаттан чыгып дүйнө жүзүндө болбосун, тынччылык болсун, элибиз аман болсун. Рахмат чоң. Айтканыңыз келсин.